Китай вел свои войска на приграничной территории Таджикистана. Власти КНР аннексировали 1500 квадратных километров. Горно-Бадахшанскую автономную область правительство Таджикистана передало соседям в счет оплаты внешнего долга. Эта территория изначально считалась спорной. Жители Бадахшана не всегда подчинялись решениям Душанбе. Теперь по договоренностям двух стран этнические таджики должны покинуть территорию. Для Пекина это ценное приобретение, так как в Бадахшане большие месторождения драгоценных камней, урана и минералов. Вслед за китайскими военными в область прибыли и геологи. В Таджикистан отправились журналисты подробностей. У нас будет возможность узнать о развитии событий из первых уст. Аябай мени коопсуздандырган жерлери датка кеминде ТЭЦте мына жолубуз бүтү эле, качан бүтөт да Кудай билет. ТЭЦибиз качан бүтөт да Кудай билет. Бирден үч эле бүттү да. Туурабы? А бирок убагында бербей калсак, же бир күн кечиктире турган болсок, булар бүт сумманы алганга биз макул болуп койдук. Арбитражга бербейбиз деп макул болуп койдук. Арбитраж болсо Гонконгто Кытай тилинде, анан Кытайдын эле мыйзамдарында эмес, торгово-промышленный палатанын эрежелери боюнча дейт да. Ал эрежесин бир да специалист билбейт экен да. Мисалы чайдын 10 түрү болсо 10 эрежеси болот экен ал боюнча. Мына ушунун негизинде эгерде бере албай калсак, анда суверенитеттен баш тартабыз деген жери бар да. Мына ошого да президент макул болуп берип атпайбы? Анда өтө эле укмуш. Мисалы ТЭЦтин убагында биз акчасын кайтара албай калсак, ТЭЦти башкарганга кытайлыктар азыр акылуу. Бүгүнкү биздин мыйзамдарды ратификациядан президент кол коюп берген боюнча. Жолубуз убагында бүтпөй калып, бере албай калсак, жолду өзүлөрү башкарат. Ошондой эле датка кеминде убагында бере албай калсак, анда энергетика секторун, жол тармагын алардын кишилери келип башкарат. Бюджет кишисин отургузса болот. Же болбосо Африканын бир өлкөсүнө ошондой ыкманы киргизди. Намибияга киргизди. Кытайдын финансистин алып келип министр финансы кылып отургузду. Демек бул жүрөк түшүргөн аябай коркунучтуу окат экен да бул жер, да? Бул суверендүүлүгүбүздүн кийинки 20 жылдан кийин биздин Кыргызстан болобу же болбойбу деген суроого коркунуч жаратып коюшту да булар. Жегени мелем, жегенин кузар азыр. Соттордо дагы